Мен турган жер Башбулак айылы, барыңыздар билесиздер. Шаар жактан келген болсоңуздар Башбулакка кирип жүрүп келе бересиздер. Бул жак Ош Алай трассасы, Башбулак айылы. Мына самомойка бар Башбулакта. Şu самомойкадан эле сиздер солго бурулуп кирип канча бир 200-250 метр чыгып барсаңыздар сатылуучу үйдү көрө аласыздар албетте эле. Мына. Достор, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге 43 000 долларга бааланган жери 5 сотук болгон 4 бөлмөлүү ушул үй жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Кызыл китептүү. Караңыздар. Основной жумуштары бүткөрүлгөн, и баасы дагы арзан коюлуп жаткан кези. Квартирага дагы обмен бар. Сүйлөшөсүздөр. Эсин номер экранда жазылуу, көчө тараптан үйдүн көрүнүшү ушундай. Эми жүрүңүздөр, жол тараптан бир түшүндүрүп коеюн. Келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым, достор. Мына. Байкаңыздар, үйлөр вообще көбөйүп кетиптир, э? Мына көрдүңүздөрбү? Мына ал жакта үй сатка чыгып аткан кези. Мына мен турган жер көчө. Жакшы жери нар жагы дагы көчө, мына ичкерге кеткен. Угловой. 5 сотук жер болгондо 20га 25 болот. Билесиздер. Суу чыгарып алыш керек. Свет бар. Кудук нол жакта, септик боковой арт тарапта. Үйдүн узун турасы 11ге 12 дейт. Жакындатып көргөзүп коеюнчу, көрдүңүздөрбү? Кумшубак болгон, сырты айнек коюлган, шипр менен жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы жайгаштырылган. Основной иштери бүткөн үйлөрдүн бири. Квартирага дагы обмен бар, айырмасы жок. Бир комнатабы, 2 комнатабы чалып, сүйлөшүп, өзүңүздөр ал жагын келишип аласыздар. Эми биз ал жагына кийлигишпейбиз, мына туугандар. Ушундай сонун жерде үй сатылат. Ушул жерден жакшы чыгат экен үй, а? Эми жүрүңүздөр, кабыл этпесеңиздер, кирип көргөзүп берейин үйдүн ичин. Мына мен турган көчө, мына ичкериге кеткен дагы көчө. Угловой. Кудук бул жакта, септик бул жакта. Эми жүрүңүздөр үйдүн ичине кирели, 11ге 12 болгон 4 бөлмөлүү үйдү көргөзөйүн. Эшикти ачып кирип келе бересиздер, достор. Мен оң тараптан баштайын, кабыл этпесеңиздер. Мына байкаңыздарчы. Биринчи комнатасы ушундай экен. Бул жак өтсөк дагы бир комната, мына. Зал деп койсом жаңылышпайм, а? Конок бөлмө. Бул жак санузел, албетте эле билесиздер. Бул жака өтүп келсек дагы бир взрослый спальный комната. Үйдүн узун турасын 11-12 деп койду. Электромонтаждарын чыгарып коюптур. Черный потолок болгон. Бардыгы жайында, досторум. Көрдүңүздөрбү? Бул жак болсо кухня. Базар жок, кухняны өтө кенен кылайын дедилем дейт. Чтобы жумуштан келип кеңири чай-пай ичип, эс алып, телевизор көрүп жатканы, туугандар. Түшүндүңүздөр, а? Бул жак детский, бул жак зал. Бул жак болсо душ, взрослый спальный, и бул жак гостиный. Колдон келишинче үй жөнүндө маалымат берген аракет кылдым. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жери 5 сотук, кызыл китептүү. Сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Бул жак кудук, жагы септик. Үйдүн сырты кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, айнектери коюлган, крышасы жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Черный потолок басылган, туугандар, мындай оор главный жумуштары бүткөн, отделкасы эле калыптыр. Ал жагын өзүңүздөр кийин чөнтөгүңүздөргө карап бүтүрүп алып, кирип жашай бересиздер. Ийгилик каалайм. Баасы действительно арзан. Азыр 43 000 доллар деп атат. 43 000 долларга азыр шаардан, эски домдон ремонту начар болуп калган бир комната квартираны берет. Андыктан ага караганда мына үйдү алып бүтүрүп алып, маза алып жашаган жакшы. Эми азыр ар бир семьяда эле машина болуп калды. Айтайын дегеним, Кудай буюрса, машинаңыздар болсо жакшы болот. 43 000 доллар кем бар.